Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан экономика бөлүгү жана мен Азамат Акелеев. Өлкөбүз жылына 3 миллиард сомдон ашык каражатка барабар энергияны жакшы жылууланбаган имараттардын жана турак жайлардын айынан жоготууда. Мисалы ушундай эле каражатты өлкө жыл сайын аз камсыз үй бүлөлөргө жолок пулуна сарптоодо. Энергетика министрлиги Европа биримдигинин КАСЕП программасы менен биргеликте ушул күндөрү Ош шаарында туруктуу энергия күндөрүн уюштурууда. Бул тема өзгөчө газ маселесине байланыштуу энергия тартыштыгы учурунда өтө маанилүү. Адистердин эсептөөсү боюнча турак жайлардын дубалдарын туура жылуулоо аркылуу 50%га чейин жылуулукту үнөмдөсө болот. Адистердин айтымында энергияны сактоо жана үнөмдүү пайдалануу курч маселе бойдон кала берүүдө. Биздин шаар боюнча эле примерно 2700 көп кабаттуу үйлөрдү биздин теплосеть жылуулук тармагы жылуулук энергиясын менен камсыз кылып келатпайбы? Ошол жерде 3 миллион гигакалория энергияны иштеп чыгарып ошол үйлөргө камсыз кылат да, ошонун ичинен аябай эле туура эмес колдонгон көп энергияны бекер эле ысырап болуп кетип атканда биз күбө болуп атабыз. Ал мисалы бир эле мисалын айтсам, ошо ысык суу жагын айта турган болсок, бир адамга ошол регистрация болгон ошол квартирада жашаган адамдарга бир адамга бир суткасына 200, 300, 400 литрден суу кетип атат азыркы маалда. Эгерде башка өнүккөн чет өлкөдөгү мисалы Евросоюздун өлкөлөрү менен салыштыра турган болсок, ал 20-30 литрди сарп кылышат. Анын себептерин айтып отуруш аябай чоң убакытты талап кылынат, бирок биздин сарп кылганыбыз ошол туура эмес болуп атат да, ошо элдин капчыгына дагы, өкмөттүн капчыгына дагы зыянын тийгизип атат. Анткени өкмөт муну дотация кылып, ошол жанагы көмүрүн, мазуттун, газын Казакстандан сатып алып келип, элдин акчасына сатып алып келип, ошол ысык сууну даярдап, ошол үйлөргө таратат да. Эң биринчиден, биздин жарандар жылуулукту жана энергияны үнөмдүү пайдаланууда каражат жагынан стимулу жоктой. Мындан тышкары маалымат жана техникалык жана акча каражат тартыштыгы бөгөт болууда. Жалпы экономикабыз энергияны үнөмдүү колдонбой, $1 дүң продукцияны чыгарууда биздин өлкө Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу 10 эсе көп энергия сарптайт экен. Натыйжада биздин бюджет жана энергетикалык инфраструктурабыз зыян тартууда. Богатой страны легче. Эл аралык тажрыйбада энергияны жана жылуулукту үнөмдүү пайдалануу үчүн эң биринчи себеп бул ал энергиянын баасы. Эгер баасы өз наркында болсо, албетте бул сактоо үчүн чоң стимул. Мындан тышкары мамлекеттик саясат маанилүү, анын ичинде туура мыйзамдар жана курулуш эрежелери, аны көзөмөлдөө, жылуулук тармактарынын иштеши, бардык иш-чаралар бирдиктүү башкарылып туруш керек. Бүгүнкү күндө биз энергетика министрлиги менен биргеликте мындай иштерди жүргүзүп, өз тажрыйбабыз менен бөлүшүп жатабыз. Бүгүнкү күндө энергетика жана өнөр жай министрлиги тарабынан энергияны үнөмдүү пайдалануу боюнча улуттук программа иштелип чыккан. Жана учурда бул программа коомдук талкуулардан өтүүдө. Анын ичинде бир топ иш-чаралар жана бардык мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги каралган. Жанагы улуттук программанын ичинде ошол архитектуранын да ар бир райондук деңгээлдеги кишилер катышат бунун ичиндечи. Бул жалпы улуттук программа деп атпайм. Ал жерде бир дагы мекеме четте калбайт. Ал жерде архитектурадан баштап жерди берип атканда ошол кургучуга ушундай маселе коюлат. Сен бир гана ошол үнөмдүү материалдарын колдоносуң, үнөмдүү иштерде ошол ыкмаларды колдоносуң деп задание берилет. Бүгүнкү күндө карап көрсөң, этаждардын бардыгы бүгүнкү күндө 89% үнөмдүү материалдарын колдонот. Себеп дегенде ошол үйлөр бүгүнкү электр энергиясын аз колдонот, жылуулукту аз колдонот, ошол учурда элге комфорттуу жүрөт да. Бүгүнкү күндө иш жүрүп атпайбы? Бүгүнкү күндө бардык ошол талкуу эмес, ошол талкуу уже өткөн. Анын ичиндеги катышуучулар атайын дайындалган кишилер, специалисттери бүгүнкү күндө сунуш берип атат ошонго. Биз бүгүн сунуштун баарын иштеп чыгып, да токтоо киргизип, 2 ай мурда биринчи совещание өткөн, улуттук мекеме ортосунда комиссиялардын чоң жыйыны болгон. Энергетика министрлигинин эсептөөсү боюнча жылуулукту үнөмдүү пайдалануу аркылуу 3 миллиард киловатт-саат же 3 миллиардга жакын куб сууну токтогул кесинен сактап калсак болот. Жыл сайын өлкөбүз экономикасынын өсүш темпинен 10% энергия чектөөлөрүнө байланыштуу жоготууда. Бул болсо кошумча жумуш орундары жана кошумча салыктар. Ар бир жаран бүгүнкү күндө энергияны кандай үнөмдүү пайдалануу жөнүндө ойлонуп, иш-чараларды көрүш керек. Бул мамлекетибиз үчүн жана үй бүлөбүз үчүн бир топ салым кошо турган нерсе.
Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.